Kur'andın керемети. Kur'andın ilimi keremetteri. Мындан 14 кылым мурда баарынан улук Аллах адамзатка акыйкат туура жол көрсөтүүчү китеп түшүргөн. Бул ыйык Кур'ани Карим. Мындагы көрсөтмөлөр тагыраак айтканда Кур'андын маани маңызы кыямат күнгө чейин эч качан өзгөрбөйт. Бул бизге берилген Аллахтын ыйык китебинде чын эле Кудайдын сөз экендигин көрсөткөн сансыз далилдер бар. Ушул сиздер көрүп жаткан тасманын биринчи бөлүгүндө биз Кур'андын бир катар илимий кереметтерин караганбыз. Бул тасмада да ошондой эле Кур'анда айтылган маалыматтарга байкоо жүргүзүүнү улантмакчыбыз. 1400 жыл мурда түшүрүлгөн Кур'андагы айтылган акылмандуулуктарды азыркы күндөгү илим чын эле Кудай тарабынан экендигин далилдеген ачылыштарга байкоо жүргүзөбүз. Ааламдагы бардык нерселер туурасында маалыматтар бар. Мисалы, аба катмарларынын түзүлүшү жана континенталдык дрейф, башкача айтканда материктердин жылышы жөнүндө, ымыркайдын жынысы жана молекуланын майда түзүлүштөрү тууралуу, азыркы күндөгү адамдардын илимий жетишкендиктеринин аркасында ачкан ачылыштарды ыйык Кур'анда 14 кылым мурда эле айтып койгон. Андан сырткары, Кур'анда азыркы күнгө чейин биздин акылыбыз жетпеген илим бар. Бул бизге чын эле ыйык китеп баарынан улук Аллахтын сөзү экендигин ачыктан ачык далилдеп турат. Жер жана аба катмарларынын бөлүнүшү. Жыйырманчы кылымда дүйнө жүзүндөгү астрономия илиминин бардык окумуштуулары ааламдын башталышы деп эсептелген чоң жарылуу теориясынын тууралыгын бир добуштан кабыл кылышты. Кур'анда болсо бул ачылыш пайда болгонго чейин 14 кылым мурда төмөнкүчө айтылган. Капыр болгон адамдарда, жерде, башында тосулган асмандардан жамгыр жаабас, жерден болсо бир да чөп өнбөс болгондугун, анан биз аларды ачып жибергенибизди, тактап айтканда асмандан жамгыр жаадырып, жерден чөп өстүргөнүбүздү жана бардык жандууну суудан пайда кылганыбызды көрүшпөдүбү? Эми да ыйман келтиришпейби? Котормодо айтылгандай, биригип калганын деп айтылганы арабча айтылышында ратх деген сөздүн мааниси эч жылчыгы жок бири-бири менен бириктирилген, жабыштырылган деген маанини берет. Башкача айтканда, эки түрдүү нерсенин биригип, бир нерсе сыяктуу көрүнүшүн түшүндүрүү үчүн колдонулат. Ошондой эле котормодо ажыратып деп айтылган сөздүн арабча айтылышы фатх деп угулат жана мурда жабышып турган нерсени ажыратылган, чачыраган жана өтө тез таркалган абалын түшүндүрүү үчүн колдонулган. Ушул жогорку окулган аятта өтө маанилүү, таң калыштуу илимий далил жөнүндө айтылат. Асман жана жердин ажырашы. Чынында биринчи эле көз ирмемде чоң жарылууга чейин ааламдын бүт материалдык түзүлүшү толук бир чекитке топтолгон сыяктуу абалында болгон. Ушул учурда али жарыла элек асман менен жер өтө чоң тыгыздыктагы абалында ошол чекиттин ичинде жайгашкан. Анан көз ачып жумганча болгон убакытта аябай кубаттуу жарылуу болгон, натыйжада топтолгон чекит ажыратылып, талкаланган жана туш тарапты көздөй өтө чоң ылдамдыкта чачырган. Ушул өзүңүздөр көргөн абал жогоруда Кур'андын аятында айтылганга толук дал келет. Себеби биз аларды ачып жибербедикпи деп айтып жатпайбы? Өзүңүздөр байкасаңыздар, ааламдын жарылышына чейинки бүт ааламдагы бардык нерсе, күн жана жер, ай жана жылдыздар, галактикалар баары бир чекитке топтолгон абалында болгон экендигин эч күмөнсүз мындан 14 кылым мурда билүүгө мүмкүн эмес эле. Себеби ал мезгилдеги адамдар өнүккөн илимдеги технологияларга жетише элек болуучу. Жерди коргоочу чатыр. Аллах Кур'анда төмөнкүчө таң калыштуу аба катмарынын өзгөчөлүгүнө көңүл бурууга чакырат. Биз асманды кулап түшпөй турган шып кылып койдук. Алар мушриктер болсо, асмандагы ай, күн, жылдыз сыяктуу Алланын кудуретин көрсөтүп турган аян белгилерден жүз үйрүүчүлөр. Ушундай таң калыштуу асман чөйрөсү, башкача айтканда аба катмары жөнүндө Кур'анда айтылган өзгөчөлүктөр туура экендигин
20-кылымдагы илимий изилдөөлөрдө бышыктады. Жер шаарын бардык тарабынан курчап турган аба катмары андагы тирүү жандыктардын жашоосун камсыз кылуучу өтө керектүү функцияны аткарат. Мисалы ал сырттан келүүчү ар түрдүү чоңдуктагы чоң кичине метеорлорду, метеориттерди жана ошондой эле ар кандай таш сыяктуу асман телолорунун жердин бетине түшүшүнөн сактайт. Эгерде алар жердин бетине түшүп кеткенде, жердеги тирүү жандыктарга аябай зыяндарды алып келмек. Аба мейкиндигинин тыгыздыгы аба жок жердегиден көбүрөөк болгондуктан сүрүлүүнү пайда кылат. Ошентип, ташка окшогон асман телолору аба катмарына киргенде сүрүлүүнүн эсебинен ысып күйүп, жок болуп кетет да жердин бетине жетпей калат. Ошондой эле аба мейкиндиги жердеги тирүү жандыктарга зыян келтирүүчү космос мейкиндигинен келүүчү ар түрдүү нурларды фильтрлеп, тазалап, тирүү жандыктарга зыян келтирбей турган нурларды гана өткөрүп туруучу да кызматты аткарат. Ушуну менен эле биз жашаган жер шаарындагы аба катмарынын кызматы бүтүп калбайт экен. Аба катмарлары ошондой эле бизди сырттан космостон келүүчү -270 градус Цельсияга жетүүчү сууктан да сактап турат. Тагыраак айтканда, жер бетиндеги жылуулукту сыртка чыгарбайт жана сырттан келүүчү суукту ичине киргизбейт. Жер шаары космостон келүүчү зыяндуулуктан бир эле аба катмары менен корголбойт. Аба мейкиндиги менен эле катар Ван Алендин полюсу деп аталуучу катмар бар. Ал жер шаарынын магнит талаасынын таасири аркасында пайда болот. Мына ошол катмар күндөн жана башка жылдыздардан токтоосуз чыккан адам баласына зыян келтирүүчү нурлардан калкан сыяктуу сактап турат. Эгерде Ван Алендин полюстары деп аталган катмар жок болгондо, дүйнөдөгү бардык тирүү жандыктар кыйрап жок болмок. Кыскасын айтканда, жер шаары өтө кылдат жетиштүү система менен бүт тарабынан сырттан келүүчү коркунучтардан толук корголуп турат экен. Баарынан кызыгы, ушундай таң калыштуу катмар менен жер шаары сакталып турарын ыйык Куран көптөгөн 100 жылдар мурда эле эскерткен. Ал зат силер үчүн жерди төшөк, асманды там, үй кылып койду. Бул аяттын арабчадан кыргызчага болгон котормосунда асман мейкиндигинин абалын там же үй сыяктуу деп которгон. Бирок аны коргоочу чатыр, шып же бекинүүчү кепе деп түшүнсөк да болот экен. Мисалы, бедуиндер өздөрүнүн чатыр сыяктуу калкалоочу жайын түшүндүрүүдө жогорудагы сөздүн арабчада айтылгандай айтышат. Аятта аба катмардын сырткы таасирлерден коргоочу экендигин баса көрсөткөн. Мындайча айтканда, сырттан келүүчү таштардан жана зыяндуу нурлардан сактайт дегенди түшүндүрөт. Адамдарда телескоп жана башка куралдар жок учурда, тагыраак айтканда асман мейкиндигине байкоо жүргүзүү үчүн эч кандай техникалык мүмкүнчүлүгү жок болгон мезгил болсо да, азыркы күндөгү өнүккөн илимдин көптөгөн жылдардан берки изилдөөсүнүн натыйжасында жетишкен илимий ачылыштарды Куран 1400 жыл мурда эле эскертип койгон. Муну бизге жогоруда айтылып өткөндөр көрсөтүп турат. Демек, ушул жерден 14 кылым өткөндөн кийин түшүнө турган илимий ачылыштарды адамдар 7-кылымда эле баарынан улук Аллахтан алганын байкасак болот. Жердин катмарлары. Жер 7 кабат катмарлардан турат. Биринчи катмар — гидросфера, башкача айтканда суу катмары. Экинчи катмар — литосфера. Бул катмар жердин тегин түзөт. Эң жогорку бети болуп эсептелет да, анын орточо калыңдыгы 80 километрге чейин жетет. Литосфера башка катмарларга караганда муздак жана катуу болгондуктан жердин теги болгон функцияны аткарат. Үчүнчү — астеносфера. Бул катмар ысык жана жарым катуу, башкача айтканда жумшагыраак, укаланып эзилип кетүүгө жөндөмдүү. Төртүнчү жана бешинчи катмар болсо, бул жердин мантиясы. Жогорку жана астыңкысы болуп экиге бөлүнөт. Булар жогорку температурадагы катмар болуп эсептелет. Жарым катуу тектерден тоодой болгон түзүлүштөрдөн турат. Алардын бийиктиги болжол менен 2900 километрге чейин жетет. Алтынчы жана жетинчи катмарлар бул эки түрдүү бөлүктөн турган жердин ядросу. Алтынчы катмар калыңдыгы 2200 километр болгон сырткы суюк ядро жана 1250 километрге жеткен жетинчи катмар катуу, ички, башкача айтканда суп ядро.
Жердин ушундай катмарларынын абалы жөнүндөгү маалыматтарды адамдар өнүккөн илимий техникалык жетишкендиктердин жардамы аркасында 20-кылымдын экинчи жарымында гана биле алды. А Куранда болсо мындай илимди башка дагы илимий кереметтер менен кошо Аллах азыркы күндөн 1400 жыл мурда эле айтып койгон. Алла 7 асманды жана жерден да ошолордун окшошун. Тактап айтканда 7 кабат жерди жараткан зат. Алланын буйрук көрсөтмөсү алардын тактап айтканда 7 кабат асман менен 7 жердин ортосуна түшүрүлүп таркалып турат. Силер Алланын бардык нерсеге кадыр экенин жана Алла бардык нерсени өз билими менен курчап алганын билүүңөр үчүн ал зат силерге жогоруда эскертилген нерселер тууралуу кабар берди. Тоолордун кыймылы. Жыйырманчы кылымдын башында биринчи жолу немец изилдөөчүсү Альфред Вагнер азыркы жер бетиндеги материктер жердин жаралышынын биринчи мезгилдеринде бири-бири менен жакын тийишип турушкан деген теорияны айтып чыккан. Ал жер континенттеринин кыймылынын натыйжасында бири-биринен ажырап кеткен жана убакыттын өтүшү менен ар кимиси ар жакта жайгашып калган деген теорияны айткан. Геология илими Вагнер айткан бул теориянын ал өлгөндөн 50 жылдан кийин гана 1980-жылы тууралыгын кабыл алышты. 20-кылымда жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жер тегинин кыймылы аныкталды. Ошол жыйынтыктоолордун биринде төмөнкүчө айтылат. Жердин жогорку бети 100 км калыңдыктагы пластина деп аталган мантиядан жана жер тегинен турат. Жердин жогорку бетин түзгөн 6 чоң пласттар жана бир канча майда пласттар бар. Плиталар тектоникасы деп аталган бул пласттар өзүнүн үстүндө континенттерди жана деңиздердин түгүн алып жүрүү менен астоносфера деп аталган катмардын үстүндө дайыма белгилүү кыймылда болушат. Мисалы континенттер, башкача айтканда материктер бир жылда болжолу менен 1 сантиметрден 5 сантиметрге чейинки аралыкка жылаары эсептелген. Ушундай жылуулардын натыйжасында жердин географиясы да өзгөрөт. Мисалы Атлантика океанынын ээлеген орду барган сайын чоңоюуда. Ушундай илимдин акыйкаты кийинки эле мезгилдерде белгилүү болду. Бирок мындай чындык туурасында Куран бир канча кылымдар мурда эле айтып койгон. Бул бизге Курандын илимий кереметтүүлүгүн дагы бир жолу көрсөтөт. Сен тоолорду көрүп тек гана катып турат деп ойлоорсуң. Акыйкатта болсо аларда кооду булуттар жүргөндөй жүрүшөт. Бул бардык нерсени бекем кылган заттын, Алланын өнөрү. Албетте ал зат сиз кылып жаткан бардык иштерден кабардар. Ушул жерден бир нерсеге аябай көңүл бөлүшүбүз керек. Жогоруда Курандын аятында Аллах тоолор, булуттар жүргөндө жүрүшөт деп айтылгандай эле кыймылда болушат экен. Аллах бизге билдиргендей эле, илимде да тоолордун кыймылы, англисче айтканда continental drift деп аталган термин менен белгиленип келүүдө. Ушундай илимдин чындыгы кийинки эле мезгилдерде белгилүү болду. Бирок акыйкатты Аллах Куранда бир канча кылымдар мурда 7-кылымда эле айтып коюптур. Бул бизге Куран чын эле адамдар үчүн жөнөтүлгөн Кудайдын, Аллахтын сөзү экендигин дагы бир жолу ачыктан ачык далилдейт. Жер аянтынын кичирейүүсү. Жердин аба мейкиндигинин сырткы катмары ар түрдүү газдардын аралашмасынан, баарынан мурда кычкылтектен турат. Бирок бул газдардын бир бөлүгү күндө болгон энергиялык жарылуулардын натыйжасында космоско чачырап кетет. Бул тууралуу астрофизиктер НАСА космостук агентствосунун долбоорунун негизинде биле алышты. Жердин аба мейкиндигиндеги сырткы катмарындагы газдардын азайышы биринчи жолу 1998-жылы 24-25 сентябрда байкалган. Бирок бул тууралуу Куранда 14 кылым мурда эле эскертип койгон экен. Биз алардын жерине келип, аны айланасынан кемитип жатканыбызды көрүшпөдүбү? Алла өкүм кылат. Анын өкүмүн текшерүүчү жок. Ал тез эсеп-кысап кылуучу. Акыры алар биз жерди ар тарабынан кысымга алып келе жатканыбызды көрүшпөйбү? Байкасаңыздар, бул аяттарда мүмкүн бизге жердин кургактык аянттарда азайып бара жаткандыгын эскертип жаткандыр. Жер шаарынын уюлдарындагы муздардын ээрип бара жаткандыгынан улам океандагы суулар барган сайын көбөйүүдө.
Суунун деңгээли улам көтөрүлгөн болсо, анда суу жээктери бара-бара суу алдында калат да, натыйжада жердин кургактык ээлеген орду барган сайын кыскара берет. Демек, жогорудагы аятта айтылгандай, айланасынан кемитип жатканыбызды жана кысымга алып келе жатканыбызды деп айтылган сөздөрдүн мааниси жээктердин барган сайын суунун алдында калганынан улам жердин кургактык аянты азайып бараткандыгын эскертип жаткандыгын түшүнсөк болот. Бирок албетте мындай акыйкат чындык бир жалгыз Аллахка гана белгилүүдүр. Бардык нерсе экиден жуп болуп жаратылган. Квант механикасынын негиздөөчүсү, англиялык физик Поль Дирак 1933 жылы жаратылыштагы бардык нерсенин эки-экиден жуп экендигин далилдегендиги үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Бул ачылыш аннигиляция жана жуптун төрөлүшү деп аталат жана бардык нерсенин тескери түзүлүшү боло тургандыгын далилдеп турат. Мисалы, электрондун заряды терс, протондук болсо оң. Куран жерге түшүрүлгөн мезгилде, тагыраак айтканда 7-кылымда, мындай илимий далил жөнүндө адамдар эч нерсе билбеген эле. Бирок Курандын аятында бул тууралуу, башкача айтканда ааламдагы бардык нерсенин шериги болушун дабдаана эскерткен. Жер өндүрө турган нерселерден, адамдардын өздөрүнүн дагы, алар билбей турган нерселерден да болгон бардык чуптарды жараткан Алла ар кандай айып кемчиликтерден аруу, таза зат. Атомдук бөлүкчөлөр. Мындан 20 жыл мурда илимде атомду түзгөн майда бөлүкчөлөр протон жана нейтрон деген түшүнүк өкүм сүрүп келген. Бирок илимий технологиянын өнүгүүсү адамдарды дагы бир таң калыштуу ачылышка туш кылды. Буга чейин бөлүнбөйт деп эсептелген атом майда бөлүкчө. Мисалы, атомдун майда түзүүчүлөрүнүн белгилүү болушу илимдин жаңы областынын башталышына шарт түздү. Ал элементардык бөлүкчөлөрдүн физикасы деп аталат. Элементардык бөлүкчөлөрдүн физикасы атомду түзүүчү бөлүкчөлөр протон жана нейтрондон да башка кварк деп аталган майда бөлүкчөлөрдөн турарын далилдеди. Мындай азыркы күндөгү өнүккөн физиканын ачылышы жөнүндө Аллах Куранда 14 кылым мурда төмөнкүчө кабар берген. Асмандар жана жердеги бир зарра кыпын мисалындай андан да кичине же болбосо чоң бир да нерсе Алладан жашыруун болбойт. Албетте ачык китепте Алланын негизги жазмышы Лавхул Махфузда ал бар болот. Аллах Курандын дагы бир аятында мындай билдирет: жер жана асмандагы кыпындай андан да кичине же чоң бир да нерсе Раббиңден жашыруун болбойт. Албетте ачык китепте, атап айтканда Алланын эзелки жазмышында бар болот. Жогоруда айтылган зарра кыпын деген сөздүн мааниси кандайдыр бир өтө майда бөлүкчө атомчо деген түшүнүктү берет. Куранда болсо кыпын зарра жана андан да кичине бөлүкчөлөр жашыруун болбойт дегени. Демек, атомдон да кичине бөлүкчөлөр бар экендигин бизге инсандарга эскертип жаткандыгын байкасак болот. Кара көңдөйлөр. Жыйырманчы кылымда асман теололору жана космосто болуучу бир катар кубулуштар жөнүндө көптөгөн илимий ачылыштар болду. Алардын бирөө кара көңдөйлөр. Өзүнүн энергиясын толук жоготкон жылдыз ичин көздөй кысыла баштайт. Ошол кысылуунун натыйжасында жылдыздын ордунда дээрлик массасы нөлгө жакын болгон чексиз тыгыздыктагы гравитациялык талаалар пайда болот. Ушулар кара көңдөйлөр болуп эсептелишет. Ал кара көңдөйлөр өзүнө кирген бардык жарыктын фотондорун жутуп койгондуктан андан эч нерсе чагылбайт дагы, натыйжада бизге аябай күчтүү телескоп менен да көрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Кара көңдөйлөрдүн бар экенин, анын айланасында түзүлгөн кубаттуу магнит талаасынын пайда болгонундан улам билүүгө болот. Курандын Вакия сүрөсүндө Аллах кара көңдөйлөрдү жылдыздардын батаар жери деп атагандагы булардын болушу жөнүндө так даана айтып койгон жана ушундай акыйкатка көңүл бөлүүгө чакырат. Мен жылдыздардын батаар жайларынан ант айтамын. Чындыгында бул ант, эгер билсеңер, шек күмөнсүз улуу чоң ант. Албетте ал Куран сыйкыр же ойлоп чыгарылган нерсе эмес, балким сакталган китептеги Лавхул Махфуздагы улуу Куран.
Ушул жерден жылдыздардын батаар жайлары деп баса белгилегенин биз карап жаткан кара көңдөйдү айтып жатканын байкасак болот. Аябай чоң массага ээ болгон жылдыздар космосто тартылуу талаасын пайда кылат. Кара көңдөйлөр өздөрүнүн айланасына жакын келип калган бүт нерсени жутуп таштайт. Ошонун эсебинен анын тыгыздыгы жана тартуу талаасынын кубаттуулугу дагы чоңое баштайт. Демек жарыктыгы өчкөн жылдыздардын ордуна пайда болгон өзүнүн айланасындагы бүт нерсени жутуп ала турган караңгылыкты кара көңдөй деп атап койсок болот. Ошентип жогоруда айтылган себептерден улам жарыктыгы өчкөн же тагыраак айтканда жогорудагы аятта айтылгандай эле баткан жылдыздар кара көңдөй деп аталып калышкан. Куранда мындай жылдыздар туурасында айрыкча баса көрсөтүлгөн. Асманга ант, түнкү жолоочуга, кара жылдызга ант болсун. Эй Мухаммад, сен түнкү жолоочу кара жылдыз эмне экенин кайдан билер элең? Ал учаар жылдыздар. Жалынсыз күйүү, электрлештирүү. Электрлештирүү. Бул адамзат тарыхындагы эң чоң ачылыштардын бири. Бүгүнкү күндө жер шарынын дээрлик бүт баары электр энергиясы аркылуу күйгөн лампалардын жардамы менен жарыктанып турат. Мындай өтө чоң илимий ачылыш тууралуу Куранда 14 кылым мурда төмөнкүчө эскертилген. Алла асмандардын жана жердин нуру, алардын бардыгын жарытып, көзгө көрсөтүп жоктон бар кылып туруучу. Зат нурунун, момун пенденин калыбындагы мисалы куду бир текче, анын үстүндө бир чырак. Бул чырак шишенин ичинде, ал шише мисалы бир акак жылдызга окшойт. Ал чырак чыгыштан да батыштан да эмес, тескерисинче жердин так борборундагы мубарек зайтун дарагынын майынан жагылат. Анын майы абдан тунук тазалыгынан мейли ага от тийсе да, тийбесе да айланасын жарык кылчуудай. От тийгенде болсо нур үстүнө нур болот. Алла өзүнүн бул нуруна өзү каалаган кишилерди багыттап коет. Алла адамдар өрнөк кылуулары үчүн мына ушундай мисалдарды келтирет. Алла бардык нерселерди билүүчү. Ушул нур деп аталган сүрөдө күйбөй туруп тагыраак айтканда отко окшоп жалын чыгарбай эле жарык берүүчү нерселер жөнүндө айтып жатат. Жогоркудай жарык берүүчү нерселердин сүрөттөлүшү таң калыштуу мүнөздө азыркы күндөгү дүйнөнүн бардык булуң бурчтарындагы биз билген электр лампаларын көрсөткөн. Электр лампасы да жогорку аятта айтылгандай эле шишенин ичинде турат жана алыстан туруп караганда акак жылдызга окшоп жарык чачат. Ошондой эле Куранда айтылгандай, ал чырак чыгыштан да батыштан да эмес деп айтылганы. Анын физикалык зат катары пайда болгон жери жок экендигин байкасак болот. Себеби лампанын күйүүсүнө шарт түзгөн электр энергиясы, материя же зат катары кароого болбойт, ал энергия катары берилет. Мындан сырткары сүрөдө айтылгандай, ал жарык берүүчү. Башкаларга окшобой мейли ага от тийсе да, тийбесе да жарык кылчудай деп айтылганы. Эч кандай оттун жардамысыз эле күйгөн, биз билген лампочканы эскерткендигин даана байкасак болот. Эгерде жогорудагы эскертилип өтүлгөн маалыматтардын баарын чогултсак, анда сүрөдөгү айтылгандар адамдар жарыктандыруунун электрдик булагын алышаарын көрсөткөнүн билсек болот. Бирок албетте акыйкат бир гана жалгыз Аллахка белгилүү. Төлдөтүүчү шамалдар. Ыйык Курандын аяттарында ааламдын түзүлүшү тууралуу аябай көп маалыматтар айтылган. Алардын бири жамгырды пайда кылуучу шамалдар туурасында. Биз шамалды булуттарга кош бойлуу болгон абалдарында жибердик. Асманды суу жамгыр жаадырып, силерди аны менен сугардык. Силер аны топтоп алуучулар эмессиңер. Кайра биз дарыя жана көлдөрдү жаратып, ал сууну силер үчүн топтоп беребиз. Бул аятта жамгырдын пайда болушуна эң биринчи себепкер шамал экендиги баса көрсөтүлгөн. Мындай илимий далилдин ачылышы 20-кылымда гана белгилүү болду. 20-кылымдын башталышына чейин шамал асмандагы булуттарды гана жылдырууга катышат. Анан ошол булуттардан жамгыр жаайт деп эсептешкен. Бирок азыркы күндөгү метеорологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында шамал жамгырдын пайда болушундагы негизги төлдөтүүчү кызматты аткарары белгилүү болду. Шамалдын ушундай төлдөтүүчү касиети жөнүндө илимий булактардын биринде минтип жазган. Океандардын жана деңиздердин бетинде көбөктөрдүн пайда болушунун негизинде сансыз көптүктөгү аба бүртүкчөлөрү пайда болот. Бул бүртүкчөлөр жарылганда миллиметрдин 100дөн 1 үлүшүндөй бөлүгү аба мейкиндигин көздөй учат.
Ошентип аэрозол деп аталган майда бөлүкчөлөр арттан келген чаң менен шамалдын жардамында кошулат дагы аба катмарынын жогорку бөлүгүн көздөй учат. Ушул бүртүкчөлөр шамалдын жардамы менен жогорку бийиктикке көтөрүлөт дагы ал жерде суу буулары менен кошулат. Натыйжада суу буусунун тыгыздыгы көбөйүп олтуруп суу тамчысы пайда болот. Бул суу тамчылары бири-бири менен кошулуп жамгыр жаачу булуттарды пайда кылат. Акырында ошол булуттардан жерди көздөй жамгыр жаайт. Өзүңүздөр тасмада көрүп тургандай эле шамал деңиздин беттериндеги суу бүртүкчөлөрүнүн жамгыр жаачу булуттардын пайда болушуна себепкер болоорун байкасак болот. Эгерде жогоруда айтылгандай касиетке шамал ээ болбогондо эч качан жогорку аба катмарындагы суу тамчылары пайда болмок эмес. Демек жаратылыштагы жамгыр деп аталган кубулуш таптакыр жок болмок. Ушул жерде белгилеп кетүүчү эң негизги нерсе белгиленген шамалдын жашоодогу керектүү өзгөчөлүгү Куранда бир канча жүз жылдар мурда эле эскертилген. Мээнин биздин кыймыл аракетибизди башкаруучу бөлүгү. Жакынкы эле күндөрдө жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр дүйнө окумуштууларына маанилүү бир ачылышты тартуу кылды. Көрсө адамдын баш сөгүнүнүн алдыңкы бөлүгүндө адамдын мээсинин иштөөсүн жөнгө салып туруучу бөлүгү жайгашкан экен. Кыймыл аракет жасоо, аны пландаштыруу, ой жүгүртүп түшүнүү, жакшылык кылуу же жамандык кылуу, чындыкты же калпты моюнга алуу сыяктуу аракеттер баштын чекесинде бешенесинде жайгашкан мээнин алдыңкы бөлүгүнүн жардамы менен аткарылат экен. Баштын ушул алдыңкы бөлүгүнүн функциясын физиологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында мындай жыйынтыкка келишкен. Бул тууралуу анатомия жана физиологиянын негиздери деген илимий эмгектердин биринде төмөнкүчө жазылган. Болжол менен баштын алдыңкы бешене бөлүгү кыймыл аракет кылуу функциясы менен кошо кыжырдануу, ачуулануу борбору да болуп эсептелет. Мээнин мындай бөлүгүнүн функциясы тууралуу мындан 1400 жыл мурда эле айтылган Курандагы акылмандуулукту окумуштуулар акыркы эле жылдары биле алышты. Куранда төмөнкүчө айтылат. Жок, ант болсун. Эгер ал мындай адашып жаңылуудан токтобосо, албетте биз анын бешене чачынан, ошол жалганчы, адашкан бешене чачынан тутаарбыз дагы жаханнамга ыргытаарбыз. Бул аятта айтылып өткөн жалганчы жана адашкан бешене чачынан деп айтканынан ошол бешене чачтын астында жаткан мээнин алдыңкы бөлүгүн айтып жаткандыгын байкасак болот. Наристенин жыныстык белгиси. Сиздер билесиздерби? Келечекте төрөлүүчү наристенин жыныстык белгисинин эмне аныктарын же кимдин көз каранды экендигин. Куран мындай суроонун жообу наристенин атасында деп айтат. Келечекте туула турган наристенин жынысы энелик жатынга келип түшкөн уруктуктан көз каранды. Тагыраак айтканда, наристенин жыныстык белгиси бир гана атасынын уруктук клеткасынан, тагыраак айтканда спермадан гана көз каранды. Энеси болсо жыныстык белгисинин түзүлүшүнө эч кандай таасир бере албайт экен. Бул акыйкат тууралуу айтылган Курандын аятын карап көрөлү. Жана албетте ал зат атылып чыга турган нутфадан, уруктан эркек аял жуптарды жараткан. Акыры ал жатынга төгөлө турган уруктан бир аянычтуу нутфа бели суу эмес беле. Андан соң коюу кан болду. Анан Алла аны инсан кылып жаратып тикеледи. Андан эркек жана аял жуптарды пайда кылды. Жогоруда Куран-ы Каримде айтылган акыйкаттын тууралыгын азыркы күндө илимий түрдө микробиология жана генетика деп аталган илимдин тармактары да далилдешет. Ошол изилдөөлөрдүн негизинде жаңы жарыла турган наристенин жынысы толук түрдө атасынын гана уруктугунун клеткалык түзүлүшүнөн көз каранды экендиги жана эч качан энесинин көз каранды эместиги белгилүү болду. Келечектеги төрөлүүчү наристенин жынысын аныктоочу белгилер хромосомалар болуп эсептелет. Наристенин жыныстык белгиси атасынан энесине уруктук X же Y хромосомалардын түшүшүнө жараша болот. Эч күмөнсүз 20-кылымга дейре генетика илими пайда болгонго чейин мындай чындык эч кимге белгилүү эмес эле. Тескерисинче көпчүлүк жерлерде келечектеги төрөлүүчү баланын уул же кыз болушу толук энесинен көз каранды дешип, кээ бир учурларда кыз төргөн аялдарды сен себепкерсиң дешип күнөөлөшкөн учурларда болгон экен. Мүмкүн азыркы күндө да бардыр.
Мындай туура эмес түшүнүктүү илимде гендер тууралуу эч нерсе белгилүү боло электе эле жогоруда айтылып өткөндөй келечектеги наристенин уул же кыз болушу толук түрдө атасынан, тагыраак айтканда аталык уруктуктан көз каранды экендиги туурасында Куранда гана айтылышы мүмкүн эле. Себеби ыйык Куран Аллахтын сөзү. Жатынга жабышкан коюу кан. Адамдын төрөлүшү тууралуу Куранда айтылган акылмандуулуктарды дагы да жакшыраак карай турган болсок, анда илимдеги маанилүү бир канча кереметтерге дагы кезигебиз. Аталык жана энелик уруктуктардын кошулушунун биринчи баскычтарында келечектеги наристенин баштапкы ымыркайлык абалы түзүлө баштайт. Бул жалгыз клетка биология илиминде зигота деген атка конгон. Ал эч убакытты бош кетирбей көбөйүп өсө баштайт да акырындап барып бир этке айланат. Бирок зигота деп аталган бул клетка жок жерден эле чоңое бербейт. Ал өзүнүн көбөйүп жаткан бөлүктөрү менен жатынын капталдарына тамыр сыяктуу жабыша баштайт. Ошентип ушул абалында өзүнө керектүү элементтерди энесинин ичинен соро баштайт, башкача айтканда ушинтип азыктанат. Так ушул жерде Куранда айтылган кереметтердин бири ачка чыга баштайт. Эненин ичинде жаңы пайда болуп келе жаткан ымыркайдын башталгыч клеткасы зигота жөнүндө айтып жатып, Аллах Куранда коюу кан деген сөздү колдонгон. Эй Мухаммед, бардык жаратылышты жараткан зат болгон Раббиңдин наамы менен баштап окугун. Ал инсанды коюу кандан жараткан зат. Окугун, сенин Раббиң өтө берешен зат. Сүрөнүн кыргызча аталышы коюу кан деген сөздүн арабчасы аль-алияк деп айтылат. Бул сөздүн мааниси асылуучу же бир нерсеге жабышып туруучу деген түшүнүктү берет. Эч күмөнсүз Куранда зигота деп аталган клеткага карата айтылган жогоркудай коюу кан деген сөз кокусунан эле айтылып калган эмес. Ушул жерден Куран бул чын эле ааламдын жаратуучусу, чексиз акылмандуулукка жана илимге ээ болгон Аллахтын сөзү экендигин байкасак болот. Сөөктүн тарамыш менен оролуусу. Куранда көрсөтүлгөн дагы илимий таң калыштуу керемет бул эненин ичиндеги ымыркайдын пайда болуу баскычтары жөнүндө айтылышы болуп эсептелет. Андан соң бул нутфадан коюу канды жаратып, коюу кандан бир кесим этти жаратып, бир кесим эттен сөөктөрдү жаратып, ал сөөктөргө эт каптадык. Эң көркөм жаратуучу, жоктон бар кылуучу болгон Алла берекеттүү, улук. Өзүңүздөр байкагандай, Курандын аятында эненин ичинде ымыркайдын пайда болушунда эң биринчи анын сөөгү пайда болоору айтылат. Андан кийин убакыттын өтүшү менен ошол сөөктөргө тарамыштар өсүп чыгат. Ымыркайдын эненин ичиндеги пайда болушун өсүүсүн изилдөөчү илимдин бир бөлүгү эмбриология деп аталат. Жакынкы эле мезгилдерге чейин эмбриология илиминде жаңы пайда болгон ымыркайдын сөөк жана тарамыш түзүүчүлөрү бирдей өсөт деп кабыл кылып келишкен. Ошондой жыйынтыктын негизинде Куранда айтылган түшүнүктүн мааниси илимдеги маалыматка каршы келет деп кээ бир окумуштуулар сындап келишкен. Бирок бир аз жылдар мурда жүргүзүлгөн микробиологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында Куранда айтылган акылмандуулук эч талашсыз физиологиялыкта чындык болуп чыкты. Көрсө, биринчи эмбриондун кемирчек сыяктуу тегинин сөөктөнүүсү жүрөт. Андан кийин тарамыш клеткалары өзүнчө топтолуп түзүлө баштайт дагы өзүнчө бир текти түзөт. Анан сөөктү орой баштайт. Өнүгүүчү адам деп аталган китептеги эмбриология боюнча жазылган эмгектердин биринде жогоркудай процесстин өтүшү төмөнкүчө мүнөздөлөт. 6-жумадан баштап ымыркайдын кемирчектик теги түзүлө баштайт жана ошондой эле катууланышы байкалат. Тагыраак айтканда биринчи жолу сөөктүк түзүүчүлөрү пайда болуп, 7-жуманын аягында узун сөөктөрү чыга баштайт. Сөөктөрдүн түзүлүүсү уланып жаткан мезгилде тарамыш клеткалары сөөктүн айланасындагы тегинен өзүнчө ажырай баштайт дагы тарамыштык текти түзүп калат. Ошентип тарамыштык теги экиге бөлүнөт. Сөөктүк түзүлүштүн алдында жана арткы бөлүгүндө жайгашуусу менен. Демек Куранда айтылган ымыркайдын энесинин ичиндеги өсүү баскычтары эмбриология илиминде жаңы ачылган жыйынтыктоолор менен толук дал келет. Куранда айтылган ушундай таң калыштуу илимий кереметти эң биринчилерден болуп Канададагы Торонто университетинин анатомия жана клеткалык биология боюнча профессору Кейт Мур ачып чыккан. Профессор Мур Курандагы адам туурасында айтылган аяттарды изилдөө менен төмөнкөдөй жыйынтыкка келген.
Акыркы 3 жылда мен Жидда шаарындагы Король Абдулазиздин университетинде иштедим. Ал жерде Куранда айтылган адамдын пайда болушу жана эненин ичиндеги өнүгүүсү туурасындагы ачылыштарды аныктоого жардам бердим. 7 кылымда түшүрүлгөн Куранда керек болсо эмбриология илими пайда боло электеги мезгилде эле мындай илимий акыйкаттын болушу мени аябай таң калтырды. Мен толук ишенем. Мындай илимди пайгамбар Мухаммед алейхиссаламга баарынан улук Аллах гана берген. Мындай илимий акыйкатты адамдар Куран жерге түшүрүлгөндөн бир канча кылымдардан кийин гана биле алышты. Мындай абал мага пайгамбар Мухаммед алейхиссалам баарынан улук ааламдын жаратуучусу Аллахтын элчиси экендигин ачыктан ачык көрсөтөт. Уктаган мезгилдеги кыймыл жөнүндө. Уктаганда көпкө чейин бир калыпта жатып калган адамдардын ден соолуктары өтө начар көйгөйгө туш болушаары белгилүү болуп калды. Бир канча убакытка чейин дененин бир эле бөлүгүн басып жатуу кан тамырларды кысуу менен кандын айланышын начарлатат. Натыйжада кан аркылуу дененин белгилүү бөлүктөрүнө берилүүчү кычкылтек жетпей калат да тери муздай баштайт. Ошентип денеде жаралануу түзүлө баштайт. Мындайды басылуудагы жаралануу же башкача айтканда жаман жатуу деп атайт. Эгерде мындай жаман жатып калгандагы пайда болгон теринин астындагы же жумшак тегинде жараланууну өз учурунда дарылабаса, өтө жаман ооруга туш кылышы мүмкүн. Керек болсо адамды өлүмгө дуушар кылып да коюшу мүмкүн экен. Мындай жамандыкка туш болбош үчүн тагыраак айтканда бир эле жериңди басып жатып албаш үчүн уктап жаткан мезгилде тез-тез оонап, оодарылып туруш керек экен. Кээ бир ушундай учурларга атайын даярдалган ыкмалар да бар. Мисалы шал болуп калган оорулууну ар бир 2 саатта оодарып жылдырып турат. Уктап жаткан мезгилдеги кыймылдап турууга адамдар 20 кылымда гана маани бере башташкан. А Куранда болсо мындай учурдун маанилүү экендигин 14 кылым мурда эле эскертип койгон экен. Уйкуда жатышканда көздөрү ачык болгон үчүн сен аларды ойгоо деп ойлоорсуң. Биз аларды денелеринин жерге карап турган тарабы чирип кетпес үчүн оң жак, сол жакка оодарып турабыз. Бул аятта 300 жылдан ашыкча убакыттан бери катуу уйкуда жаткан христиан жаш балдары жөнүндө эскертип жатат. Балдар уктап жатканда аларды оң жак, сол жак кылып алмаштырып тургандыгы жөнүндө кабар берет. Демек мындай акылмандуулук биз үчүн да керек. Ушундай медициналык илимий далил окумуштуулар тарабынан 20 кылымда гана белгилүү болушу Курандын таң калыштуу кереметин дагы бир жолу көрсөткөн. Куран бул Аллахтын адамдарга ачкан сыры. Ушул өзүңүздөр көргөн тасмадагы бардык далилдер төмөнкүдөй ачыктан ачык жыйынтыктоого алып келет. Куран бул биздин жашообуздагы азыркы күнгө чейинки ачылып келе жаткан жана ар дайым туура болуп келген таң калыштуу илимий ачылыштарды камтыган чындык. 14 кылым мурда түшүрүлгөн Куранда керек болсо ошол мезгилдеги адамдар эч түшүнө албаган илимий далилдер туурасында айтып кеткен. Куранда айтылган көпчүлүк акылмандуулуктарды азыркы мезгилде гана өнүккөн технологиялык жетишкендиктерди колдонуу менен адам баласы биле да түшүнө да алды. Эч күмөнсүз Куран кандайдыр бир адамдын чыгармасы болушу мүмкүн эмес. Анын ар бир сөзүндөгү данышмандуулук, чексиз акылмандуулукка, илимге эгедер болгон баарынан улук ааламдын жаратуучусу Аллахка гана таандык. Аллах Куранда ыймандууларга төмөнкүчө кайрылат. Ушул Куран Алладан башка бирөө тарабынан ойлоп чыгарылган болушу мүмкүн эмес. Тескерисинче, ал бүткүл ааламдардын Раббиси тарабынан келген жана чындык экенине күдүк күмөн болбогон. Өзүнөн мурун Торат, Инжил сыяктуу нерселерди тастыктоочу жана шарият өкүмдөрүнөн турган ирээттүү китеп. Же аны Мухаммед алейхиссалам ойлоп чыгарган дешеби? Айткын, эй Мухаммед, анда эгер ыраскөй болсоңор, Алладан башка күчүңөр жеткен бардык буттарды жардамга чакырып, ушул Куранга окшогон бир гана сөз келтиргиле.